Келиңиздер, коллегалар, саламдашып алалы. Мен сиздер менен саламатсыздарбы деп саламдашып жатам. Сиздер бирок саламдашуунун башка түрүн колдонуңуздар. Башкача айтканда, саламатсызбы эмес, башка сөз менен саламдашып көрүңүздөр. Кутман таң. Амансызбы? Амансызбы? Кутман күн. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Бул калоо болуп калбайбы? Доброе утро. Доброе утро. Good morning. Günaydın. Hello. Hello. Merhaba. Жакшы күнүңүз менен. Жакшы күнүңүз менен. Дагы. Жакшысызбы? Анда суроо болуп калды. Hello. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кесиптештер, азыр мен сиздерге саламдашуунун башка түрүн колдонуңуздар дегенде кандай сезимдер болду? Сиздерде ойлонуу болду? Ойлондуңуздар, мен сиздерди ойлонууга мажбур кылдым. Келиңиздер, биз сиздер менен бүгүн математикалык сабаттуулукка берилген тапшырмаларды анализдейбиз. Асан сатуучудан 3 килограмм пияз жана 6 килограмм картошка тартып берүүсүн суранды. Сатуучу жашылчалардын жалпы суммасы 317 сом болорун айтты. Асан сумманын мындай болуусунун мүмкүн эмес экендигин айтуу менен кайра саноосун өтүндү. Эмне үчүн ал сатуучунун ката кетиргендигин ишеним менен айтты? Жообуңарды түшүндүргүлө. Келиңиздер, 30 секунд ойлонуп көрөлү. Азамат. Отуруп айта бериңиз. Мындай жыйынтыкка келип атабыз. Бул жерде Асан 317 сом дегенде эле бул жерде бөлүнүүчүлүк касиетин эске алып атат. 317-нин цифраларынын суммасы 3кө бөлүнбөйт. То есть 3кө 1-ди кошсок 4, 4кө 7-ни кошсок 11, 11 саны 3кө бөлүнбөйт. Демек бул 6 менен 3кө дагы келиши мүмкүн эмес. Рахмат. Рахмат. Башка жооп барбы? Кандай баасы, пияз менен картошканын баасы кандай болбосун? 3кө 6-ны кошсок 9. 9ду бөлүнүүчүлүк саны 3кө 3 да. Баары бир ошол 317-нин цифраларынын суммасы 3кө бөлүнбөйт. Рахмат. Кенже Азаматтын жообуна макулсузбу? Азаматтын жообуна макулсузбу? Менин көз карашым боюнча ошондой эле, бөлүнүүчүлүк касиет менен караганда бөлүнбөйт да 317 3кө дагы макулмун. Алтынай, Азаматтын жообун башка сөз менен айта аласызбы? Ким жардам берет? Азаматтын сөзүн Залина. Азаматтын жообун башка сөз менен айтып көрүңүзчү. Мен Азамат агай менен толук эмнетип атам. Макулсуз. Бул жерде 317 3кө да 6га да бөлүнбөйт да. Ошол сөз. Рахмат, жообуңуздарды кабыл алдым. Бул маселе окуучунун кайсы компетенциясын багып жатат? Бул маселе окуучунун эсептөө көндүмүнүн багуу максаты болсо, анда если окуучу математиканы жакшы биле турган болсо, анда ушул эле биз ойлогондой мисалды чыгармак да. Конкреттүү ким жооп берет дагы? Кошумча барбы? Математикалык сабаттуулугун. Математикалык сабаттуулугун баалап жатат. Тагыраак айтканда, эмне сандардын бөлүнүүчүлүк касиетин билүүсүн текшерип жатат. Ал реалдуу контекстте Асандын ушул базардагы сатып алуу учурундагы реалдуу контекстте математикалык сабаттуулукту колдонуусун текшерип жатат. Туурабы? Бөлүнүүчүлүк белгини колдонуусун текшерип жатат. Эгерде окуучунун эсептөөчүлүк көндүмүн баглоо максат болсо, анда суроо кандай берилмек?
Эгерде эсептөө көндүмүн Азамат агай. Ар бир картошканын баасы айтылмак, мисалы үчүн 6 сом 20 тыйын, болсо пияздыкы 3 сом баланча тыйын айтылып так даана берилмек да. Анан бул жерде дифференция бар. 317-ни ошо бөлүштүрмөкпүз да. Рахмат. Эсептөмөкпүз. Барыбыз Азамат агайдын пикири менен макулбузбу? Кимде башка жооп бар? Макулбуз. Сендеме атаретеге берип койсоктурбу? Чечүүнүн жолдорун айтып жаткан болсоңуз, теңдеме түрүндө чечүүгө болот. Дагы Маселе түрүндө. маселе конкреттүү айтабыз. Картошканын баасын берип, пияздын баасын жашырып, жалпы 317ге барабар десек, ошо пияздын баасын табабыз, картошканын баасын жашырып койсок. Бул дегенек окуучунун эсептөөчүлүк көндүмүн текшерүү максат болсо, демек сурообуз ушундай өзгөрмөк. Сурооңуз, жообуңуз үчүн чоң рахмат. Эгерде биз мамлекеттик билим берүү стандартыбыздын предметтик стандартына таяна турган болсок, анда бул маселе кайсыл мазмунга тиешелүү болуп калат? Биз билебиз, сан, алгебралык катыштар жана мыйзам ишенимдүүлүктөр, мейкиндик жана форма, өзгөрмөлөр, көз карандылыктар деп айтабыз кээде. Дагы ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика. Ошондо бул кайсы мазмунга тиешелүү болуп калды? Сан мазмунуна тиешелүү болуп калды. Рахмат. Келиңиздер, эми биз сиздер менен музыкалык дистердин сатылышы жөнүндөгү PISA тапшырмаларына көңүл бурабыз. Бул жерде 2018 жылы PISAнын ачык тапшырмасын жана ушул эле контексттеги 2022 жылкы PISAнын ачык тапшырмасын талкуулайбыз. Келиңиздер, мен сиздердин алдыңыздарга таркатма материал бердим. Ал жерде 2018 жылда колдонулган эмне тапшырмалардын 3 суроосу турат. Келиңиздер, сиздерге 1 мүнөт убакыт. Убакыт бүттү. Келиңиздер. Номер 1лер кол көтөрүп коюңуздар. Номер 1. Сиз жооңузду группага айтасыз, өзүңүздүн группаңызга. 30 секундта жооңузду айтып бүттүңүз. Группага. Жооңузду Тунук, Залина. Экинчи суроосун талдайбыз. Талдап. 5, 4, 3, 2, 1. Номер 2 мугалим, экинчи суроонун жообун айтыңыз. Группа менен талдайбыз. Эмне үчүн 500 экендигин айтыңыз. Кайсы окуучунун позициясында карайбыз да, кайсы билимдер эмне болду? Керек болду бул маселени чечүүдө. Бизге металлисти тобунун 5, 4, 3, 2, 1. Номер 3 мугалимдер 3-чү суроонун жообун группада талкуулайбыз. Номер 3 айтат, калганы угат, Тест тенденцияга дурустан. Кантип алдык? ошондо февралдын сатылган дистердин санынан Кемитип божомолду. Ар бир айдын сатылган DVD-лердин санын сандарына кемиттик да июлдун эмесин чыгардык.
5, 4, 3, 2, 1. Кесиптештер, 4 жана 5 номердеги мугалимдер жооп берет. Келиңиздер, биринчи топтон Азиза. Угабыз. Биринчи суроонун жообу. Биринчи суроону окуйбуз, Келиңиз. Металлист музыкалык тобу апрелде канча компакт диск саткан? Биздин оюбуз боюнча 500. 500 диск саткан. Рахмат. Келиңиздер, азыр сиздер окуучунун позициясында маселени чечип көрдүңүздөр. Эми мугалимдин позициясына өтөбүз дагы. Бул маселени эмне кылалы? Анализдеп көрөлү. Келиңиздер, окуучу катары кайсы иш аракетти аткардыңыздар? Диаграмма менен карадык, салыштыруу. Демек, биз берилген диаграмманы эмне кылдык? Чечмеледик. Кантип чечмеледиңиздер? Ар бир айда Биринчи кезекте металлисты тобун таап алдыңыздар. Ал кайсы түстө экен? Аны диаграммадан карадык. Жана салыштыруу болдубу? Жок. Кайсы санга туура келет? Ошонусу ал келди. Математикалык тилде айтканда эмне болду? Координаттык чекиттен аныктадык. Же болбосо x жана y огунун кесилишин негизинде не кылдык? Жоопко келдик, жоопко. Жакшы. Демек, эми бул математикалык мазмун белгисиздик жана маалыматтар экен, Эмне үчүн белгисиздик жана маалыматтар? Эмне үчүн сан эмес? Анткени биз эмне менен иштедик? Диаграмма менен, маалыматтар менен иштедик, Маалымат диаграмма формасында берилген болчу. Рахмат. Контекст, демек, бул кайсыл көйгөй? Бул контекст, же болбосо бул берилип жаткан тапшырма кайсы контекстке тиешелүү? Коомдук. Эмне үчүн коомдук деп ойлойсуздар? Бул жерде группа болот. Группа, музыкалык топтордун маселеси болуп жаткандыгында, Рахмат, туура жооп 500 экен. Эми ушул эле тартипте экинчи суроону жообун Кенже айтып койсун. Кайсы айда Ночная птица музыкалык тобу өз компакт дисктерин Кенгуру музыкалык тобуна караганда биринчи жолу көбүрөөк сатты. Биз бул эми диаграмманы карап, берилген диаграмма боюнча биринчи түсүн тактап билип алдык дагы, анан токтолгон жообубуз апрель. Апрель айында. Туура жооп апрель. Макулсуздарбы жооп менен? Эмне үчүн бул тапшырма апрель айына токтолдуңуздар? Жоопту негиздеп берип коесуздарбы? Агай, Азамат агай, Алтынай. Биринчи жолу дегенге басым жасаш болот да бул жерде. Биринчи жолу бул кара түстөгү ночная птица да бул. Кенгуру бул бозураак экен да. Биринчи жолу качан диаграмма өйдө болду, өйдө чыкты. Ошол апрель айында экен да. Ошого негизделип жолубуз апрель. Рахмат. Демек, бул тапшырманын максаты эмне экен? Ушул мамычалуу диаграмманы маанилерин салыштыруу. Демек, математикалык сабаттуулугу демек кайсыл темаларга тиешелүү келет? Сиздер мисалы кайсыл класста бул тапшырманы колдоно аласыздар? Кайсы класстагы окуучулар чече алат деп ойлойсуздар? 5-6 класстардагы. Мазмун белгисиздик жана маалыматтар экен, Демек, биздин иш аракет эмне болду? Чечмелөө иш аракети болду. Ушул эле суроонун үчүнчүсүнө келебиз, келиңиздер. Үчүнчү суроого дагы сиздер талкуулап бүттүңүздөр. Бермет эже. Үчүнчү Кенгуру музыкалык тобунун менеджери февралдан июнга чейин сатылган компакт дисктердин саны азайып бараткандыгына кабаттырланган. Ушундай терс тенденция улана берсе, июлда сатылыш көлөмү кандай болоорун божомолдогула.
Мен божомолум боюнча 250 болушу мүмкүн. Жооп. 250 деген жооп эженин. Сиздер группада талкууладыңыздарбы? Барыңыздар 250-ге макулсуздарбы? Сиздердин топ. ооба эже бул жерде Божомол болуп жатат. Макул. Жообуңуздарды кабыл алдык. Сиздердин топто жооп Биздики 370. 370. Негиздеп бериңиз. Анткени баягы февралдан баштап июнга чейин төмөндөйт да сатылышы. Ошондо февралда кенгуру тобу Айтып бериңиз. кенгуру тобунун сатылган санынан ар бир айда бекитилгенде Таппай калдым. июлда ошо 370 деген мани чыкты да. Болжолдуу түрдө, ооба. Демек, бул маселенин өзүнө келсеңиздер, бул реалдуу контекстте каалагандай эле кандайдыр бир ушундай коомдук маселелерде колдонулат, менеджер, азыркы жаңы кесиптердин бири, бул жерде алдын ала ошол DVD-лердин сатылышы жөнүндө кабаттырланып атат, кийинки айда канча сатабыз. Аны демек мурдагы айлардын жыйынтыгынын негизинде июлду божомолдоп жатат, ооба. Демек, бул жерде кайсы математикалык иш-аракет жүрдү? Окуучу катарында статистикалык маалымат. Демек, сиз маалыматты эмне кылып атасыз? Ар бир берилген айлардагы маалыматтарды санын салыштырып, дагы айырмаларын таап атабыз да, Жакшы, рахмат. Жакшы, келиңиздер. Анда бул маселени мугалим катарында эмне кылалы? Талдап көрөлү. Демек, биз мамуча диаграммасында тенденциянын сакталышын эске алуу менен келечектеги дисктердин сатылышын божомолдодук. Сиздер айткандай, бул жерде сандарды колдондук, Сандарды колдондук. Кантип колдондук? Кайсыл эрежени дагы колдондук? Салыштыруу, кемитүү операцияларын аткардык. Жакшы, келиңиздер, бул жерде биз сиздер менен азыр 2012 жылкы, 2018 жылкы эмнени Пизанын маселесин талдадык. Эми ушул эле контекстте биз азыр талдаганды сиздер бул баракчага өз алдынча толтуруп коесуздар деп айтмакчымын. Кесиптештер, эми сиздер менен биз 2022 жылкы Пизанын ачык сайтындагы ушул эле контексттеги DVD-лерди сатуу мазмунундагы тапшырманы талдөөгө өтөбүз. Экранда 2008 жылдан дейт, 14 жылга чейин Улуу Британияда жыл сайын сатылган DVD-лердин жалпы саны төмөндөгү графикте көрсөтүлгөн. Горизонталдык огундагы маанилер 2008 жылдан кийинки жылдардын санын билдирет. Ошол чекиттин координаттарын көрүү үчүн курсорду графиктеги чекиттин үстүнө коюңуз. Мисалы, биз бул жерге чекитти курсор менен баскан учурда нөлүнчү жана мына ушул жердеги чекиттин координаты, башкача айтканда 2008 жылы сатылган DVD-нин санын көрүп жатабыз. Мына ушул эле эмне менен аракет менен кийинки жылдардагы DVD-лердин санын эмне кылабыз? Көрө алабыз. DVD-лердин саны эмне менен? Миллион менен экендигин эске алыңыздар. Эми биз биринчи суроого өтөбүз. Бул жерден кийинки суроого өттүк. Келиңиздер, топ менен талдаңыздар. Бул жерде суроо экрандын сол жагында, оң жагында тапшырманын берилиши. Суроого көңүл бурабыз.
Төмөнкү таблицадагы билдирүүлөр графикте көрсөтүлгөн маалымат менен бекемделеби? Ар бир билдирүү үчүн ооба же жок дегенди басыңыз. Бул жерде окуучулардан эмнени талап кылат? Диаграмманы, графикти окуп түшүнүүсүн талап кылат. Сатылган DVD-лердин саны 2008 жылдан 14 жылга чейин болжол менен 50%-га кыскарган деген билдирүү ооба же жок? Эмне үчүн ооба деп ойлойсуз? Анткени болжол менен башында 250 миллион болсо, 2014 жыл 14 жылы болжол менен 125 деп болжолдоп атам да, мындай караш мененчи 125ке туура келет. Анткени 100 менен 150-нин ортосунда 50 болот атпайбы? Так ортосу болот да. 250-нин жарымы демек 125 демек бул жерден болжол менен ошол санга тиешелүү экендигин көрүп турабыз дейсиздер. Барыңыздар жооп менен макулсуздарбы? Ооба. Экинчисин окуңуз. Азамат агай. 2008 жылдан 2014 жылга чейин сатылган DVD-лердин саны жыл сайын бирдей суммага кыскарган. Бул суроого жооп берүү үчүн биз эмне иш аракет аткарышыбыз керек? Биз сандарды Диаграмманы салыштырабыз. сандарды көрүп, Андан кийинки саны кийинти. Демек, биз курсор менен маанилерди дагы бир жолу карап чыгышыбыз зарылдыгы туулуп жатат, Демек, бул жерде курсорду басып, эмне маанилерди карайбыз. Демек, булар бирдей санга кыскарганбы? Жок. Бул жерде мисалы канча айырмасы? Эгерде бала ооз эки чече албаса, анда калькуляторду дароо терезеден эмне кылса болот? Чыгарып колдонсо болот. Мына. Бул жерден калькуляторду колдонууга уруксат берилет. Демек, бул сандар DVD-лердин саны жыл сайын бирдей суммага кыскаргандыгын билдирбейт, Жок. Бул суроого жооп берүү үчүн билдирүүнүн кайсы сөзүнө маани бериши керек окуучу? Бирдей суммага деген негизги сөз, ачкыч сөз деп түшүнөлү. Кийинки, бул жерде Google'дун которгучтун бир аз эмнеси бар? Каттачылыгы бар. Сызыктын эңкейиши дейт. Сызыктын төмөндөөсү 2008 жылдан 2014 жылга чейин сатылган DVD-лердин орточо жылдык төмөндөөсүн түшүндүрөбү? Же түшүндүрбөйбү? Карайбыз. Сызыктын эңкейиши ушул жылдар аралыгында сатылган DVD-лердин орточо жылдык төмөндөөсүн. Ооба, Бул жерде негизги сөз кайсыга көңүл буруш керек? Орточо деген сөзгө, төмөндөө деген сөзгө көңүл бурабыз. Рахмат. Азыр биз ушул эле суроонун эмнесин методикалык талдоосун карап чыгалы. Караңыздар, бул суроо өзгөрмөлөр, кечиресиздер. Бул суроонун мазмуну берилгендер жана маалыматтар экен, белгисиздер жана маалыматтар. Биз эмне иш аракет аткардык? Эсептөө жүргүздүкпү? Бизге формула керек болдубу же кандайдыр бир теорема керек болдубу? Эмне керек болду? Математикалык ой жүгүртүү дагы. Жалпы интерпретациялоо дейбиз, чечмелөө. Демек, баланын графикти окуп түшүнүүсү. Башкача айтканда, функциянын графиги же болбосо график темасын өздөштүргөн болушу керек, Андагы координата чекиттери, x, y, огу, ошондой эле кайсы негизги түшүнүк? Визуалдуу, көз караш,
Жакшы. Демек биз графикти чечмелөө аркылуу биринчи суроого жооп бере алдык. Бул суроонун деңгээли 4-чү деңгээлдеги суроо экен. Эгерде бала ушул сыяктуу ооба, жок, ооба деп жооп берген болсо, анда 4-чү деңгээлдеги тапшырманы аткарган болуп эсептелет. Эгерде ушул 3 жооптун бирөөсүн ката берсе, анда 1А деңгээлге түшүп калат. 1А деңгээли жөнүндө эмне деп айта алабыз? Пизанын эксперттеринин айтымында, эгерде бала 2-чи деңгээлдеги бала бул атаандаштыкка жөндөмсүз, келечекте жогорку маяналуу, эмгек акы алган, жумуш менен орношуу ыктымалдуулугу аз болгон, башкача айтканда кара жумуш менен алектенген бала болуп калышы ыктымалдуулугу бар деп айтылат да. 1А деңгээли бул эң төмөнкү деңгээлдердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан бала маселени чечүүдө аябай ар бир сөзгө маани бериш керек. Окуп түшүнүү маанилүү, же болбосо маселени чечүүнү жөнөкөйлөтүү керек. Бул жерде эмне белгилүү, эмне белгисиз, мен бул маселени чечүүдө эмнеге көңүл бурушум керек дегендей. Келиңиздер ушул эле маселенин экинчисине өтөбүз. Бул ошол эле эмне? Суроонун контексти, ошол эле суроо. Эми экинчи суроо бир аз өзгөрдү. Эмне менен өзгөрдү? Саптын теңдемеси дейт, бул түз сызыктын теңдемеси деп түшүнөбүз. D барабар 254 минус 22n. Мында D сатылган DVD-лердин саны миллиондогон. Жана n 2008 жылдан кийинки жылдардын саны. Бул бизге белгилүү, уже энди билебиз. Эми эгерде бул сатуу тенденциясы улана берсе, модельге ылайык сатылган DVD-лердин саны миллиондон аз болгон биринчи жылы кандай болот дейт. Келиңиздер, бул маселени чечүү үчүн сиздерге убакыт беребиз. Маселени чечүүнүн түрдүү ыкмаларын колдонсоңуз болот. Ар бирибиз жеке иштейбиз 1 минутта, андан кийин топто талкуулайбыз. Келиңиздер, экинчи суроонун жоопторун талдайбыз. Биз бул маселени эки ыкма менен чыгардык. Биздин ыкмабыз ошол барабарсыздык аркылуу чыгардык. Ушул берилген формуланы 222n-ди 1 миллиондон кичине деп атпайбы? Кайсы жылы DVD-лердин саны 1 миллиондон аз болду. Бирден аз деп алдык. Анан бул жерден барабарсыздык чыгарганда n бизде 11,5-дан кичине болду. Ошондо графикти улантсак, Диаграммадан 11,5 жылды белгилеп коебуз. Бул билетти биз. Демек, бизге берилген диаграмма 6-чы жыл болсо 2014 жылга чейинки сатылган DVD-лердин саны белгилүү эле. Ушул эле диаграмманы улантуу жолу менен жогорудагы сатылган тенденциялардын маанилерди же болбосо маанилерди колдонуу менен кийинки жылдар үчүн маанилерди таап алдыңыздар. Демек, 11,5 бул кайсы жылга туура келет? 2019 жарым болду. 2019 болсо анда тегерек десеңиздер. 2020 жыл биринчи жолу миллиондон аз сатылган. Рахмат. Жооп үчүн рахмат. Сиздерде башка жооп барбы? Келиңиз Кундуз. Biz hazır olacaklar, verilgen formula arkılуу sandardı koyup, al sandardı жылдарга айланып алдык да. Демек жооп? Жооп 2020 жылы биринчи жолу миллиондон төмөндөдү. Рахмат жооп үчүн. Кесиптештер, биз азыр канча ыкма менен маселенин жообуна чыктык? 3 ыкма менен. Рахмат. Барабарсыздык теңдемени түзүп алдык. Дагы? Диаграмманы улантуу аркылуу жана эндин маанисин табуу аркылуу. Жакшы. Анда биз бул методикалык талоого өтөбүз. Эмне үчүн бир нече ыкманы, маселени чечүүнүн бир нече ыкмасын колдонуу маанилүү деп ойлойсуздар? Эмне үчүн?
маселени чечүүнүн бир нече ыкмасын колдонуу окуучулар үчүн пайдалуубу? Ой жүгүртүшөт да. Кандай дейсиз? Окуучулар ар кандай ой жүгүртүшөт. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн жооп бир эле жоопко таянып туура эмес деп Айта албайбыз. Ар бир окуучу өзүнүн позициясы менен чыгарат. Жакшы. Дагы Жөндөмү менен Кандай метод менен чыгарбасын, жообу туура болсо, туура да эсептеш керек. дагы келечекте бул маселени мисалы математиканы окутууда бир нече ыкма аркылуу чечүүнүн дагы кандай көндүмдөрүнө калыптандырат? мисалы окуучу келип мен ушул ыкма менен чыгардым, болбосо анын жообу туура эмес болуп калса, биз мугалим катары ал жооп туура эмес болду дегенге болбойт экен да, может быть деп башка бир ыкманы пайдаланасың деп биз жол көргөзүшүбүз керек экен да. Ошого жакын суроолорду берип. Ошого жакын суроолорду берипчи. Дароо ответин айтсаңыз. Жакшы, рахмат. Биз сиздер менен демек маселе окуучуларга маселени чечүүнүн бир нече ыкмасын колдонуу менен келечекте баланын функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга көмөктөшөбүз. Адамдын жашоосунда, баланын жашоосунда кандай гана реалдуу контекстинде өзүнүн жашоосунда кандай гана маселе болбосун, аны чечүүнүн бир нече жолу бар экендигин, ал адаптация боло алууга, өзүн өзү өнүктүрүүгө эмне кылат? Калыптанат экен. Биз сиздер менен демек музыкалык дистердин сатылышын 2022 жана 2018 жылдагы тапшырмаларын карап чыктык. Эми айтыңыздар, 3-чү тапшырмасын өз алдынча карайсыздар. Эми биз ушул тапшырмаларды аткаруу менен кандай жыйынтыктарга келе алабыз? Демек, математикалык сабаттуулук бул окуучулардын математикалык ой жүгүртүүсүн жана реалдуу контексттеги маселелерди чечүүсүн математиканы колдонуу, чечмелөө, формулировкалоо, баалоо көндүмдөрүн калыптандырат экен. Бүгүнкү сабак боюнча бир сүйлөмдөн айтыңыздар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабак абдан кызыктуу болду. Ойлондук, иштедик, аябай пайдалуу сабак болду. Биз окуучулардын математикалык сабаттуулугун калыптандыруу үчүн эмнеге көңүл бурушубуз керек экен? Негизги көндүмдөргө көңүл бурушубуз керек экен. Жанагы эле айтып өткөндөй, бир эле суроого жооп бергенде ал туура эмес деп койбой, башка жолдорун да көргөзүүгө жол көргөзүшүбүз. Ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытташыбыз керек экен демекчисиз. Дагы агай? Ушундай санариптүү платформаларды колдонуу менен визуалдуу, сүрөттүү, анимациялуу тапшырмаларды бергенге аракет кылат. Кызыктырат, окуучулардын кызыктуусун арттырат. Демек, биз тапшырмаларга маани беришибиз керек экен. Баланын, мисалы баланын компетенттүүлүгү деп жатабыз, демек баланын математикалык сабаттуулугун кантип калыптандырабыз деп жатабыз. Демек биз мен балага кайсы тапшырманы беришим керек деген суроону мугалим өзүнө коюш керек. Бул тапшырманы берсем, баланын кайсы компетенттүүлүгү калыптанат, же болбосо ушул тапшырма баланын кайсы жөндөмүн текшерет деген суроолорду алдын ала мугалим берип, анан окуучудан аны күтүшү керек. Демек, биз окуучулардын математикалык сабаттуулугун калыптандырууда биринчи кезекте алардын кызыгуусун ойготушубуз керек. Кызыгуусун кантип ойготобуз? Реалдуу контексттеги өзүнүн жашоосунда кездешкен маселелерди, ошондой эле тапшырманын түрдүүлүгүнө, ачык суроолор, түрдүү форматта берилген тапшырмаларга көңүл бурубуз керек. Ошону менен эле катар алардын 21-кылымдын көндүмдөрүнө басым жасашыбыз керек, өзүн таануусуна. Демек, бүгүн сиз, мисалы, Кенже, бүгүн сиз өзүңүздү
кандай сезип жатасыз? Бул жерден сиз өзүңүзгө эмне алдыңыз? Окуучу катарында айтып көрсөңүз. Мисалы, окуучулар менен, мисалы, алардын бир эле класста ар кандай окуучулар болот да. Мисалы, мен азыр диаграмманы чыгаруу аркылуу, балдар бир эле учурда диаграмманы көрүү аркылуу, салыштыруу аркылуу, аны кемитүүчү жол аркылуу чыгаруу, демек, мунун эме балдардын бир эле учурда, мисалы, диаграмманы берсе, жакшы окуган, жаман окуган бала дагы бир көрүп, кандай өсүштө кетип атат, анан кандай төмөндөп атат. Демек, салыштыруу аркылуу алар бирдей эле тыянакка келишет да, мисалы, салыштыруу жолу аркылуу. Ошон үчүн биз сабак учурунда, мисалы, бүгүн мага ушул сабак аябай жакты да, көбүнчө биз балдарды программадан чектелбей эле, программадан сырткары деле биз өзүбүз балдардын ой жүгүртүүсүн калыптандыруу үчүн сөзсүз түрдө ушундай диаграммаларды колдонуш керек экен деп санайм да, эме өстүрүш үчүн. Логикалык суроолорду. Салина. Бул жерде бул сабакта окуучу эки предметти бириктирип алса да болот экен да. Мисалы, диаграммада информатика, ал эми эсеп чыгарганда математика. Бул жерден сиз интеграцияны көрө алдыңыз. Рахмат. Рахмат, дагы суроолор болсо сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Сиздерге чоң рахмат.